Саламатсыңарбы балдар. Биология предмети боюнча адаттагыдай эле теле сабагыбызды баштайбыз. Эгер бүгүнкү сабакка даяр болсок, сабагыбыздын темасын жазып алсак болот. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы табигый тандоо, түрлөрдүн эволюциясынын негизги кыймылдаткыч күчү деген тема болмокчу. Ал эми бүгүнкү сабагыбыздын жүрүшүндө эволюциянын негизги кыймылдаткыч күчтөрү, жашоо үчүн күрөш жана анын формалары, табигый тандалуу жана анын негизги формалары тууралуу окуп үйрөнөсүңөр. Анда сабакка даяр болсок, жакшылап тыңдап түшүнүп отурабыз. Эволюциянын негизги кыймылдаткыч күчү деген эмне балдар? Ушуга токтолуп кетели. Биз билебиз, дайыма жашоодо өзгөргүчтүк коштолуп турат. Сырткы чөйрөнүн таасири астында балдар баардык түр организмдерде өзгөрүү процесси жүрүп турат. Ошонун натыйжасында дайыма түр организмдердин арасында жашоо үчүн күрөш жүрөт. Бир канча түрлөрдүн арасында күрөш жүрүп, жаратылышта табигый тандалуу келип чыгат. Мынакей азыр ушул механизм боюнча биздин сабагыбыз болмокчу. Анда сабакты баштайлы. Алгач эле балдар, бир канча окумуштуулардын ойлоруна токтолуп кетсек, Томас Мальтус деген окумуштуу балдар эң биринчи жолу жашоо үчүн күрөш деген терминди сунуштаган. Ал эми Альфред Уоллес деген окумуштуу эң биринчи жолу жашоо үчүн күрөш деген терминди колдонгон. Ал эми Чарльз Дарвин табигый тандоону изилдөөгө чоң салым кошкон. Ал табигый тандалуу терминин Чарльз Дарвин кеңири жайылтып, бул процессти азыркы түрү тандоолгон жасалма тандалуу менен салыштырган. Популяцияда организмдер арасында дайыма таймашуу, башкача айтканда конкуренция жүрүп турат. Алар азыкты, сууну, жашоого ыңгайлуу болгон жерлерди жана башка айлана чөйрөдөгү болгон ресурстарды да талашып тартышат. Популяцияда жандыктардын саны канчалык көп болсо, ошончолук талашуу, тартышуу курч жүрөт. Жашап кетүүгө жана тукум берүүгө жумшалган организмдердин көптөрдү ар кандай аракеттери жашоо үчүн күрөш деп аталат. Жашоо үчүн күрөш жөнүндө өз убагында белгилүү англиялык окумуштуу Дарвин айтып кеткен. Анын айтуусу боюнча, жашап кетүүгө жана тукум берүүгө жумшалган организмдердин көп түрдүү ар кандай аракеттери деген. Анда ар бирине кененирээк токтолуп кетели. Жашоо үчүн күрөштүн жаратылышта 3 формасын ажыратсак болот. Алар балдар, биринчиси бул түрлөрдүн ортосундагы күрөш. Башкача айтканда, жаратылыштагы эки башка түрдүн ортосунда жүргөн күрөш десек болот. Андан сырткары дагы бир жашоо үчүн күрөш бул түр ичиндеги күрөш. Бул балдар бир түрдүн ичиндеги күрөш. Мисалы, силер экрандан карышкыларды көрүп турасыңар, ушул карышкылар ичинде кандайча күрөш жүрүп болот экен. Андан сырткары жаратылышта ыңгайсыз шарттар менен күрөшүү жүрөт. Бул сырткы чөйрөнүн факторлорунун таасири астында жүргөн күрөш болот. Анда балдар ушул ар бир күрөштүн кененирээк токтолуп кетели. Эң биринчи эле балдар биз түр ичиндеги күрөшкө токтололу. Түр ичиндеги күрөш бул эң курч күрөш десек болот. Анткени түрдүн баардык индивидтери бирдей экологиялык орунга ээ. Ички күрөштүн жүрүшүндө организмдер чектелген ресурстар үчүн атаандашат. Башкача айтканда, алардын баардыгы азык, аймактык, кээ бир жаныбарлардын эркектери ургаачысы, ошондой эле башка ресурстарды уруктандыруу үчүн бири-биринен атаандашат. Мисалы балдар, жырткычтын азыгынын ортосундагы болгон салгашуу же территориясы же ургаачысы үчүн салгашуу жүрөт. Жашоо мейкиндигин талашуу жана көбөйүү жери үчүн түр ичиндеги күрөш дагы дайыма жүрүп турат. Эгерде балдар ушул түр ичиндеги оосоктордун саны көбөйүп кете турган болсо, анда популяцияда түр ичиндеги күрөш күчөйт. Жана бул ошол азык заттын төмөндөшүнө алып келет. Айрым учурларда эгерде жаратылышта түрлөр көбөйүп кете турган болсо, бир түрлөр, анда алардын массалык кырылуусу жана популяциянын ичинде, ошол түрлөрдүн ичинде эпидемия курчалат. Ана балдар мынакей экрандагы видеодон дагы көрүп кетсек болот. Биз айтып кеттик, бир түрдүн ичиндеги күрөш бул азыгына болгон, андан сырткары жыныс партнеругундагы күрөш жүрөт. Эгерде көбүнчө бул эркек оосоктордун арасында көбүрөөк байкалат. Бир түрдүн ичиндеги күрөштө алдуусу ошол бир үйүрдүн башчысы болот. Мынакей экранда силер бир түргө кирген ошо аюуларды, андан сырткары
жирафтардын, мынакей топостордун ар кандай күрөшүн көрүп турсаңар болот. Бул бир түрдүн ичиндеги күрөш десек болот. Көбүнчө балдар бул негизинен айтып кеттик, ургач үчүн салгылашуу эркектердин арасында куруш жүрөт. Алдуусу дайыма алсызын өз территориясынан сүрүп чыгарат. Керек болсо ошо сууда жашаган жаныбарлардын арасында дагы куруш жүрөт бул. Мынакей ошо пилдердин арасында да жүргөн күрөштү көрүп турсаңар болот. Эми жаныбарлардын ошол ээлеген аймагын коргошуна токтоло турган болсок, мынакей экранда балдар силер ошол күрөң аюуну көрүп турасыңар. Ал күрөң аюу өзүнө окшогон дагы башка күрөң аюудан өз территориясын кантип коргойт десеңер, алар өз үлүшүнүн чегин дарактардын тытып белгилейт экен. Башкача айтканда, өз территориясында дарактардын баарын тытып коет, а башка аюулар келгенде ошо дарак тытылганын жет аркылуу сезип, ал территорияга кире алышпайт. Андан сырткары мынакей карышкырды көрүп турабыз экрандан. Ошол карышкырлар дагы өз территориясын заарасы менен белгилеп алат. Ал эми канаттуулар көбүнчө балдар ошол өз территориясынын бош эместигин сайрап белги берет. Башкача айтканда, бир токойго барып кала турган болсоңор, бир эле канаттуу аябай катуу сайраган болот. Себеби ал ошол өз территориясын коргоп аткан белгиси болот. Ошондоп жаратылышта жаныбарлар ээлеген аймагын коргоп турушат. Мынакей бул сүрөттөн дагы балдар ошол токойдо өскөн карагай өсүмдүктөрүнүн жашоо үчүн күрөшүн көрүп турасыңар. Бул бир эле түр болуп атат карагайлар. Ошол баардыгы бир тегиздикте жайгашып атканын көрсөңөр болот. Себеби булар баардык ресурстар бир болгондуктан баардыгы ошо күнгө карай умтулуп, астындагы ылдый жактагы жалбырактарын, сабактарын түшүрүп, күндү карай багытталып өсөт. Ошентип бул карагайлардын арасында дагы күрөш куруш жүрөт. Эми балдар биз ошол ар башка түрлөрдүн оосопторунун ортосунда жүргөн күрөшкө токтолуп кетели. Ал түрлөрдүн ортосундагы күрөш деп аталат. Түрлөр балдар бири-бирине каршы туруп, бирдей экологиялык шартта жашаган, азыктануу булактарынын бирдейлиги алардын ортосундагы күрөштүн күчөшүнө себеп болот. Табылгасы ортосунда жүрөт. Кыйыр күрөшү суу үчүн, бирдей азык зат менен азыктанган же бирдей жашоо шарттарына муктаж болгон түрлөрдүн арасында өтөт. Түрлөр арасындагы күрөш бир түрдүн башка түрлөргө салыштырмалуу өркүндөшүнө алып келет. Аны мынакей балдар биз видеодон дагы көрсөк болот. Бул түрлөрдүн ортосунда күрөш деп атабыз. Эки түрдүн ортосундагы жүргөн күрөш. Дайыма куруш жүрөт. Алдуусу утуп жашоо үчүн күрөштү жеңип чыгат дагы. Ал эми алсыздары ошол жашоо үчүн күрөштүн натыйжасында жеңилип, ал өз территориясынан сүрүп чыгарып, кээ бир учурларда өлүмгө чейин коштолот. Мынакей эки жырткычтын ортосундагы жүргөн күрөштү көрсөңөр болот. Сууда жашаган жаныбарлардын арасында дагы, мисалы крокодилдер менен бегемоттордун арасында дагы дайыма күрөш жүрүп турат. Эгерде сууда бегемоттор көп боло турган болсо, анда ал жердеги жашаган крокодилдерди ошо өз территориясынан сүрүп чыгарат. Түрлөр ортосундагы жашоо үчүн күрөштө бир түр экинчи бир түрдү бир максатта пайдаланат. Башкача айтканда, азык, жашоо чөйрөсү жана башкалар үчүн. Мынакей балдар ошол бул экранда көрүп турасыңар. Азык зат чынжыры болуп эсептелет ал. Жырткыч жаратылышта жырткыч жаныбарлар бар, анын азыгы бар. Алсыз жаныбарлар ошо жырткыч жаныбарлардын азыгы болуп калат. Мите, башкача айтканда паразит, бул ошол ээсинде, башкача айтканда жаныбарлардын, мейли адамдардын ичинде жашап паразит болуп азыктанган жаныбарлар десек болот. Андан сырткары өсүмдүк, анан чөп жейчү жаныбар. Башкача айтканда өсүмдүктөр менен дагы жаратылышта чөп жейчү жаныбарлар азыктанып, жаратылышта азык зат чынжыры пайда болот. Эгерде түрлөр бир тукумдун өкүлдөрү болсо,
жана жашоо шарттары бирдей боло турган болсо, анда бул күрөш күчтүү болот. Мынакей балдар, ошол силер экрандан боз келемиш менен кара келемишти көрүп турасыңар. Эгерде балдар боз келемиш күчтүү боло турган болсо, ал кара келемишти өз территориясынан сүрүп чыгара алат. Кайсынысы жаратылышта күчтүү боло турган болсо жаныбарлардын, ал өзүнө окшогон дагы бир түрдү өз территориясынан чыгарууга жөндөмдүү. Жаратылыштагы дагы бир күрөш балдар, бул ыңгайсыз шарттар менен күрөшүү. Бул белгилүү бир организмдердин айлана чөйрөнүн шарттарында, башкача айтканда температура, нымдуулук, туздуулук, жарык берүү, абанын, топурактын, суунун жана башка шарттарында жашоосу. Табигый тандалуу учурунда жагымсыз шарттарга ээ туруктуу особдор аман калышат. Ал эми калгандары ошол шартка чыдай албай өлүшөт. Калган индивиддер адатта берилген жашоо чөйрөсүнө ылайыкташтырылган жаңы популяцияны түзөт. Бул жалпысынан түрдүн жашашына шарт түзөт. Айлана чөйрөнүн жагымсыз шарттарына каршы күрөш, ошондой эле төр ичиндеги күрөш атаандаштыкты күчөтөт. Анткени бир эле түрдөгү индивиддердин ортосундагы күрөштөн тышкары жансыз жаратылыш факторлору, мисалы минералдык заттар, жарык жана башкалар үчүн атаандаштык дагы бар. Түрдүн айлана чөйрөнүн факторлоруна ылайыктуулугун жогорулатуучу тукум куучулук өзгөргүчтүк бул биологиялык прогресске алып келет. Мынакей ыңгайсыз шарттарды силер экрандагы сүрөттөн көрүп турсаңар болот. Кээ бир өсүмдүктөр, жаныбарлар ошол жашоонун ыңгайсыз шарттары менен күрөшүп, ошону жашап кетсе, анда жашоо үчүн күрөштө табигый тандалуу келип чыгат. Бүт түрүү жандыктар көптөгөн өзүнө окшош тукум берүүгө жөндөмдүү, бирок алардын көбүсүнө көптөгөн ыңгайсыз шарттар тоскоолдук кылат балдар. Мисалы экрандан чымынды көрүп турабыз. Ал чымын апрель айынан баштап төлдөй турган болсо, бир жылда 6 жолу 100-150ге чейин жумуртка таштай турган болсо, эгерде тоскоолдуксуз ошол жумурткалары өөрчү турган болсо, анда бул бир жылда эле 30.597.720 өкүлү болмок. Бирок анын бардыгы жаратылышта өөрчүп чыкпайт балдар, себеби алар үчүн ыңгайсыз шарт болгонуна байланыштуу. Бир эле дафняны тусу сууда жашаган ракчалар жай мезгилинде тукум берүүсү 10-30 даражага оосопко жетет. Бул жердин массасынан да чоң өлчөм болуп калмак. Бирок ага дагы ыңгайсыз шарт жол бербейт. Андан сырткары балдар, мынакей экрандан силер чычканды көрүп турасыңар. Чычкандагы жаратылышта жетилүүсү бат. Чычкандар бир айда эле жетилет дедик. Бат төлдөсө дагы буларга дагы ыңгайсыз шарт болгондугу байланыштуу чычкандардын көбү жашап кете албайт. Осетр балыгы 50 жыл жашайт. Жыл сайын 300 миңден икра таштайт. Жалпысынан жашоосунда 15 миллион икра таштайт. Эгерде бардык икралары түрү кала турган болсо, анда бардык океандардын бетин каптап калышмак. Ал эми селт деген балыктын бир эле өкүлү болжол менен 70 миң икра таштайт. Халера вибриону бир күн ичинде балдар 1 квадриллион 600 триллион тукум берсе, алардын жалпы массасы 100 тоннага жетмек. Бир сүт кычкыл бактериясы 2 күндө 50 миллиард тукум берсе, анда ал ыңгайлуу шартта бир нече күн ичинде эле жер жүзүнүн каптап кетмек. Андан сырткары балдар, каакымдын өкүлдөрүнүн сүрөтүн көрүп турабыз. Каакымдагы жаратылышта аябагандай көп урук берет, бирок ошол уруктардын бардыгы жаратылышта өсүп кете албайт. Себеби ал уруктары ыңгайсыз шартка түшүп калат. Мисалы кээ бирөө кургакка барып түшөт, кээ бирөө суусу жок жерге түшөт. Ошондуктан каакымдын өкүлдөрүнүн бардыгы жаратылышта жашап кете албайт. Андан сырткары биз жакшы билебиз, мөмө берген уруктуу өсүмдүктөр дагы аябагандай көп санда урук берсе дагы, алардын ыңгайсыз шарт болгондуктан көпчүлүк ошол уруктардан өсүмдүк өсүп чыга албайт. Эми жаратылышта табигый тандалуунун негизги формаларына токтолуп кетели. Табигый тандоо жаратылышта бул кубулуш жүрөрүн биринчилерден болуп, англиялык окумуштуу Чарльз Дарвин жана Уоллес табышкан. Жашоо үчүн күрөштүн айынан жаратылышта тандоо жүрүүдө. Бир популяциянын жандыктары генотиби менен айырмаланышат. Ошондуктан ыңгайлуу мүмкүнчүлүгү бирдей эмес. Айлана чөйрөнүн шарттары кескин түрдө өзгөрүп,
жагымсыз болбой калганда айрымдар аларга туруштук бере алышат, башкалары өлүмгө дуушар болот. Натыйжада белгилүү генотипке ээ болгон организмдер тандалып жашап, андан ары тукум беришет. Башкалар тандалып жок болушат. Ошентип табигый тандоо жашаган чөйрөсүнө ыңгайланышкан жандыктардын жашашы жана көбөйүшү ыңгайланышпагандардын жок болушу менен коштолот. Табигый тандоонун 3 формага бөлүүгө болот. Мынакей балдар, ошону силер экрандан көрүп турасыңар. Биринчиси бул стабилдештирүүчү табигый тандалуу, экинчиси бул кыймылдаткыч табигый тандалуу, андан сырткары дагы бир жаратылышта табигый тандалуу бул дизруптивдик табигый тандалуу деп аталат. Ушул ар бир табигый тандалуунун негизги формаларына дагы кененирээк токтолуп кетели. Алгач биз стабилдештирүүчү табигый тандалууга токтолуп кетели. Стабилдештирүүчү тандоо кандайдыр бир орточо өнүккөн, белгиге ээ болгон жандыктардын тандалып жашап кетишине алып келет. Аны мынакей балдар экранда сүрөттөн көрсөк болот. Ал эми мындан төмөн же жогору өлчөгөн белгилерге, мисалы денесинин өлчөмү чоң же кичине түсү өтө ачык же каралжың жана башкалар ээ болгон организмдер тандалып жок болуп кетишет. Туруктуу абалды сактоочу же болбосо стабилдик табигый тандалууда түрлөрдүн маанилүү өзгөрүүлөрүн сактайт. Бул учурда түрдүн жашоо тиричилигинин тукум куучулук белгилери жана анын касиеттери көп анчалык өзгөрүшпөй туруктуу абалда болот. Аны мынакей экранда сүрөттөн көрсөңөр болот. Стабилдештирүүчү дайыма стабилдүү жаратылышта жүргөн жаныбарлар бул дайыма жашап кете алат. Эми балдар биз жаратылышта дагы бир тандалуу бул кыймылдаткыч табигый тандалууга токтолуп кетели. Кыймылдаткыч табигый тандалууда түрдүн тукум куучулугунун орточо белгилери же болбосо касиеттерин кыймылга келтирип өзгөрүүлөргө көмөк болот. Мындай табигый тандалууда түрдүн эски түрүнүн белгилери жаңы бир белгилер менен алмашат. Кайыңдын бутактарында жашаган көпөлөктөр башында ак түстүү болушкан. Алардын арасында мезгил менен канаттуулардын таасиринен жок болуп, кара түстүү түрлөрү да бар болгон. Өнөр жайлык өздөштүрүү жана абанын булганышына байланыштуу кайың күңүрт түскө ээ болгон. Натыйжада балдар ошол ак түстүү көпөлөктөр канаттуулар тарабынан жок болуп, ал эми кара түстүүлөрү сакталып калган. Бир аз убакыт өткөндөн кийин балдар ошол бүт көпөлөктөр кара түстүү болуп калышкан. Мынакей аны экрандагы сүрөттөн көрсөңөр болот. Ошентип бул кыймылдаткыч табигый тандалууда бир түр кыймылдап бир башка бир формага келет десек болот. Андан сырткары ушундай жол менен балдар табигый тандалуунун өзгөрүүсү белгилүү шартта организмдин жашаган чөйрөсүнүн өзгөрүүсүнө көз каранды болуп калышы да мүмкүн. Буга жыландын буттарынын, мисалы туяктуулардын бармактарынын, үңкүрдө жашаган жаныбарларынын көзүнүн өзүнүн аткарган кызматына жараша өзгөрүүсү боло алат. Эми дагы бир жаратылыштагы табигый тандалуу бул дизруптивдик табигый тандалуу. Атын тилинен которгондо ажыроо, айрылуу, бөлүнүү дегенди түшүндүрөт. Мындай табигый тандалуу жашоо үчүн күрөштө организмдерде генотиптик, башкача айтканда тукум кугуучтук белгилеринин жалпы тобу артыкчылыкка ээ болбойт. Анткени жашаган чөйрөсүнө ар түрдүү шарттарынын жалпы таасирине байланыштуу, ошондуктан кайсы бир шартта сапаттуу бир белгиси башка шарттарда башка белгилери тандалат. Башкача айтканда балдар, ар түрдүү шартта ошол таасиринин натыйжасында ар бир белги артыкчылыгы менен айырмаланып турушат. Ошондуктан бул табигый тандалуу популяциялардын ажыратуучулардан болуп эсептелет. Ажыратуучу табигый тандалууда бир нече популяциянын өкүлдөрүнүн фенотиптик өзгөрүүлөрүнө ырайымдуу таасир этет. Дизруптивдик табигый тандалуу болор болбос өзгөрүүлөргө каршы таасир этет. Мисалы, жер үлүлдөрүнүн калыбынын өңү жашаган жерине окшош келет. Күрөң кыртыштуу жерде үлүлдөрдүн өңдөрү күрөң же кызгылт болот. Сары топуракты жерлерде өңдөрү саргыч болот. Ал эми эл кайда көчөттүн түсү кечкүстө кызыл боло турган болсо, ал эми жайында кара түстө болуусу. Ар түрдүү экологиялык шарттарда бир эле түрдөн морфологиялык жактан дагы айырмаланат. Себеби
ар биринин ареалы ар башкача таасир этет. Мынакей ошонун сүрөтүн силер экрандан көрсөңөр болот. Мисалы жашаган чөйрөсүнө жараша дагы каршылардын түсүнүн териси ажырап калганын көрсөңөр болот. Эми дагы бир тандалуу, бул башка тандалууга кирбейт. Чарльз Дарвин жыныстык табигый тандалуу деп дагы бөлүп кеткен. Бул табигый тандалуунун дагы бир топ жеке түрлөрү бар. Мисалы организмдин көбөйүүсү, жашоонун узактыгы, көбөйүү учурунда жетишүүсү, көп же аз тукумдуулугу жана башкаларга ээ. Жашоого ылайык жердин тандоосу, жашоо мейкиндигинин үнөмдүү пайдалануусу, жакын симпатрикалык түрдүн пайда болуусу. Жыныстык табигый тандалуунун жаратылышта эки түрү бар. Алар полиморфизм жана диморфизм. Полиморфизм деген сөз көп түрдүү деген түшүнүлөт. Бир эле түрдүн ичинде сырткы кебетеси боюнча бири-биринен кескин айырмаланышкан өтмө формаларына ээ эмес особтордун болушу. Мисалы полиморфизмге биз курт-кумурскаларда аткарган кызматтарына жараша колониясында ошол жыныстык полиморфизм көбүрөөк байкалат. Мисалы матка жана жумушчу арлар деп бөлүп койсок болот. Ал эми бир түрдөгү эркек ургачысынын сырткы түзүлүшү боюнча так айырмаланышы бул диморфизм деп аталат. Буга мисалы көптөгөн канаттуулардын, эркектердин жасалгалары жана ачык түстөрү, эркек павлиндин узун куйрук жүнү, катуу чакыруулар мисалы жана ырдоосу, эркектердин же ургаачылардын жагымдуу жыттары жырткычтардын көңүлүн буруп, аларды кооптуу абалга келтириши мүмкүн. Мындай сапаттардын өнүгүшү табигый тандалуу көз карашынан алганда түшүнүксүз сезилген. Аларды түшүндүрүү үчүн 1871-жылы Дарвин жыныстык тандоо теориясын сунуш кылган. Мынакей ошол диморфизм, полиморфизмдин ээ болгон өкүлдөрүнүн сүрөтүн экрандан көрсөңөр болот. Ошентип балдар бүгүнкү сабактан эволюциянын негизги кыймылдаткыч күчтөрү, жашоо үчүн күрөш жана анын формалары, табигый тандалуу жана анын негизги формалары тууралуу билип кеттик. Эми балдар ошол өтүлгөн теманы кайталоо максатында кеп кезеги суроо болсун. Анда алгачкы биринчи суроо. Тирүү организмдин жашаган чөйрөсү менен жана бири-бири менен болгон мамилелери кандай аталат? Анда варианттарына көңүл бөлөлү. Асы табигый тандоо, Б'сы жасалма тандоо, В'сы түрдүн пайда болушу, Г'сы жашоо үчүн күрөшпү. Мен суроону кайра окуйм. Тирүү организмдин жашаган чөйрөсү менен жана бири-бири менен болгон мамилелери кандай аталат? Асы табигый тандоо, Б'сы жасалма тандоо, же В'сы түрдүн пайда болушу, же Г'сы жашоо үчүн күрөшпү. Ойлонууга бир аз убакыт берели. Анда балдар туура жообуна көңүл бөлөлү. Туура жообу Г'сы жашоо үчүн күрөш деп аталат. Экинчи суроо. Жашоо үчүн күрөштүн эң курч түрү анын формаларынын ичинин кайсынысында көбүрөөк болот? Асы түр ичиндеги же түр арасындагы, же В'сы чөйрөнүн ыңгайсыз шарттарына каршы күрөшүү. Ана балдар бул суроонун үстүнө ой жүгүртүп көрөлүчү. Жашоо үчүн күрөштүн эң курч түрү анын формаларынын ичинен кайсынысында көбүрөөк болот? Асы түр ичиндеги, Б'сы түр арасындагы, же В'сы чөйрөнүн ыңгайсыз шарттарына каршы күрөшүү. Анда туура жообуна көңүл бөлсөк, туура жообу түр ичинде күрөш эң курч түрү болуп эсептелет. Бүгүнкү сабакта кандай негизги терминдерге токтолуп кеттик, ошону да билип кетели. Жашоо үчүн күрөш бул жашап кетүүгө жана тукум берүүгө жумшалган организмдердин көп түрдүү ар кандай аракеттери. Түрлөр арасындагы күрөш бул ар башка түрлөрдүн особторунун ортосунда жүргөн күрөш. Ал эми түр ичинде күрөш бир эле түрдүн особторунун ортосунда жүргөн күрөш. Ыңгайсыз шарттар менен күрөшүү бул жансыз жаратылыш факторлору менен организмдин күрөшүүсү. Табигый тандоо бул организмдердин жашаган чөйрөсүндө ыңгайланышып жашашы, көбөйүшү жана ыңгайланышпагандардын жок болушу. Анда үйгө тапшырманы жазып алсак болот балдар. Жаныбарлардагы жыныстык тандоого мисалды келтирген фотоколлаж түзгүлө. Мисалы балдар бир канча курт-мускаларга жыныстык тандоого байланышкан сүрөттөрдү таап, силер аларды чогултуп, фотоколлаж түзсөңөр болот. Ушуну менен балдар биологияга бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Көңүл бурганыңар үчүн ыраазычылык билдирейм. Келерки сабактан жолугушканча сак саламатта тургула.